Саламатсыздарбы? Биздин видеобуз диабеттик таманды алдын алууга арналган. Диабеттик таман синдрому бул кант диабетинин оор татаалдашууларынын бири. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматтары боюнча бул синдром 5 жылдан ашуун диабет менен ооруп жаткан бейтаптардын 15%-ында пайда болот. Диабеттик таман синдромунун өнүгүү тобокелчилигин жогорулатуучу факторлор: кандагы канттын деңгээлинин өнүгүү жогорку деңгээли, аракечтик, темеки чегүү, бөйрөк оорулары, тамандын деформацияланышы, ашыкча салмак, ыңгайсыз бут кийим. Туура эмес тандалган бут кийим кийип жүрүү кант диабети тамандын жаралуу дефекттеринин өнүгүүсүнүн негизги себептеринин бири. Өнөкөт чор басуу, магистралдык артериялардын бүтүлүшү жана тарышы, буту колдун сезгичтигинин төмөндөшү, оору таржымалындагы жаралар жана ампутациялар. Тобокелчилик тобуна диабет менен ооруган адамдардын 40–50% туура келет. Бейтап дарыгерге кайрылууга тийиш болгон симптомдор: тамандын сезгичтигинин жоголуусу, сенеүү же сайгылашуу, ыйлакчалар, жаралар, чорлор, шишемик тартуу, буту колдогу түктөрдүн түшүүсү, тез чарчоо, баскан учурдагы оорутуулар, теринин кургактыгы, теринин түсүнүн өзгөрүүсү, кызаруу, чыйрыгуу, кандагы глюкозаны көзөмөлдөөнүн начардыгы. Кайсы гана болбосун алдын алуучу иш-чаралар скринингден башталат. Тамандарды кароо. Тамандын тышкы тарабын, тамандын астыңкы тарабын карап чыгуу. Тамандын ички жана тышкы четерин манжалар менен басып кароо. Жарылган жерлерди, кургак тери жана сайрылган терилерди аныктоо үчүн согончок тарапты манжалар менен басып көрүү. Манжалардын арасындагы терини кароо. Тырмактардын алынышын кароо жана анын сапатын баалоо. Манжалардын кыймылдуулугун баалоо. Шыйрак шишимик тарткан жокпу, кароо. Буту колдогу нейропатияны баалоо. Тактилдик сезгичтик 5,7 калибрдеги монофиламенттин жардамы менен аныкталат. 10 кг күчтүн таасири астында ийиле турган. Жаралардын пайда болушу үчүн кыйла кооптуу болгон 10 чекитке кол тийгизип көрүү керек. Тамандын алдыңкы зонасындагы 6 түйүн: баш бармак, 3-чү манжа, 5-чи манжа, баш бармактын түбү, 3-чү манжанын түбү, 5-чи манжанын түбү. Согончок тараптагы 3 чекит: ички, согончок тараптын ортосу. Изилдөө тамандын симметриялуу тилкелеринде жасалат. Тактилдик сезгичтиктин бузулушу бейтап тамандагы жок эле дегенде бир чекиттеги кол тийгизүүнү сезбеген учурда катталат. Вибрациялык сезгичтиктин чегин шкалага бөлүнгөн камертоондун жардамы менен аныкташат. Вибрациялануучу камертоонду сөөктөр уркуюп чыгып турган тилкелерге коюу. Эгерде дирилдөө сезими баш бармактын уркуюп чыгып турган жерде жок болсо, дирилдөө сезгичтигин кызыл ашыктын ички тарабында баалоо керек. Оорулуу дирилдөө сезими токтогондугу тууралуу билдириш керек. Мотордук нейропатияны баалоо. Буту колдун артерияларындагы тамырдын кагышын басып көрүү, манжалардын кыймылдуулугун баалоо. Эгерде диабет менен ооруган бейтаптын булчуң булаларында жабыркоо бар болсо, анда сиз катууланууну сезесиз. Аларды сиздин колуңуз менен дагы, ошондой эле бейтаптын өзүнүн дагы колу менен жылдыруу кыйын болот. Бейтаптан манжаларын бөгүүнү жана кайра жазууну өтүнөбүз. Перифериялык артериялардын ооруларынын болуусун баалоо. Буту колдун артерияларындагы тамырдын кагышын басып көрүү, дорзалис педис жана тибиалис постериор артериялары. Манжалар менен басып көрүү симметриялуу жүргүзүлүүгө тийиш. Кан тамырдын кагышы жакшы сезилиши керек.
Кан тамырдын кагуусунун жоктугу, тамырдын кагуусунун симметриялуу эместиги атеросклеротикалык жабырлануунун белгиси. Түктөрдүн бар экендигин текшерүү. Түктөрдүн нормалдуу өсүп туруусу кан айлануунун жакшы экендиги тууралуу айтып турат. Түктөрдүн өсүшүнүн начарлашы ишемиялык жабыркоонун орун алгандыгынан кабар берет. Инфекцияларды баалоо. Инфекциялардын белгилери: кызаруу, шишимик тартуу, теринин түсүнүн өзгөрүшү, манжалардын учтарынын көгөрүшү, кара тактардын болушу, тырмактардын түсүнүн өзгөрүшү, грибоктук инфекциянын пайда болушу. Инфекциянын жалпы белгилери: дене табынын жогорулашы, калтыроо, тез чарчоо. Белгиленген белгилердин ичинен кайсынысы болбосун бейтаптын тобокелчилик тобуна таандык экенине күбө болот. Эгерде тобокелчилик факторлору жок болсо, анда буттарга кам көрүү, бут кийимдин гигиенасы, ортопедиялык маселелер боюнча жалпы кеңештер сунушталат. Ошондой эле тобокелчиликти бери дегенде жыл сайын баалоого кеңеш берилет. Эгерде тобокелчилик факторлору болсо, анда талап кылынат: буттарга кам көрүүгө үйрөтүү, педиатрдын үзгүлтүксүз кароосу, балким атайы бут кийим, байпак жана башка. Буттарды сөзсүз текшерип чыгуу менен тез-тезден кароо жүргүзүү. Кант диабети менен жабыркаган бейтаптар үчүн жалпы сунуштар: буттарды үзгүлтүксүз жууп туруу, терини, өзгөчө манжалардын ортосундагы аймактарды өзүнчө сүлгү менен жакшылап аарчуу. Буттарды жууй турган суунун температурасы 37 градустан жогору болбого тийиш. Буттарды, анын ичинде манжалардын арасындагы зоналарды күн сайын карап туруу. Кароону аткара албаган бейтаптар талаптагыдай көндүмдөргө ээ болгон башка адамдарды тартууга тийиш. Буттарды жылытуу үчүн жылыткычтарды жана грелкаларды пайдаланууга болбойт. Бөлмөнүн ичинде жана ачык абада жылаң аяк басуудан, бут кийимди байпаксыз кийүүдөн оолак болуу. Чорду тазалоо үчүн химиялык заттарды жана пластырларды колдонууга болбойт. Бут кийимдин ички тарабын күн сайын карап жана манжалар менен басып көрүү. Тар бут кийим же чеклери катуу жана тигиштери тегиз эмес бут кийим кийбөө. Мочевинаны көп өлчөмдө камтыган нымдаштыруучу кремдерди манжалардын ортосундагы аймактардан башка жерге пайдаланууга болбойт. Байпактарды күн сайын алмаштырып туруу. Байпактарды, узун байпактарды тигиштерин сыртына каратып кийүү же тигиши жокторун кийген жакшы. Эч убакта кысып турган байпак же гольфу кийбөө керек. Тырмактарды тырмак пластинасынын эркин бурчтарын тегерек кылбастан алуу. Чорду медицина кызматкери тазалашы керек. Буттарга медицина кызматкерлери үзгүлтүксүз кароо жүргүзүп турууга тийиш. Медицина кызматкерлерине чордун пайда болушу, таман жактагы жабыркоо же оорутуулар тууралуу өз учурунда билдирип туруу керек. Диабет менен ооруган бардык бейтаптар жыл сайын диабет таман келип чыгуу тобокелчилигин аныктоо үчүн текшерилиши керек. Тобокелчилик факторлору бар бейтаптарды жыл сайын текшерүү зарыл. Эгерде нейропатия бар болсо, анда жарым жылда бир жолу. Эгерде нейропатия жана таманын деформациясы, кан тамырлардын жабыркоосу бар болсо, 3 айда бир жолу. Эгерде ампутациялар болгон болсо, анда 1-3 айда бир жолу. Диабеттик таман синдромунун алдын алуу дарылаганга караганда жеңил.